Саламатсызбы? Регионда Абалким автордук программасы. Буга чейин эл арасында тастыкталбаган сөз катары айтылып келген Жогорку Кеңештин тарашы жана кайрадан кезексиз шайлоо өтүшү тууралуу сөздөр бүгүн эми толук чындыкка айланды. Эми Жогорку Кеңеш келерки жумадан өзүн өзү таркатып, кезексиз парламенттик шайлоо күнү белгиленип, өлкө боюнча шайлоо өнөктүгү башталат. Бирок бул жолкусунда мурдагыдай болуп талапкерлер бир ай толугу менен эл аралап, элге күйүп-бышып, эл үчүн жанын берүүгө даяр экенин реклама кылып жүрө алышпайт. Андай ролдор үчүн мөөнөт дагы кыска болуп, болгону 20 күндү гана түзөт. Шайлоо башталды дегенде эле шымаланып, уруу-урууга, көчө-көчөгө, айыл-айылга, тууганчылык, наркы-беркиге бөлүнүп жарылып, талапкерлердин сапаттарын эмес, анын байланыштарын, туугандарын, анан сөзсүз акчасын карап чуркагандар үчүн сезон келди. Шайлоо бул билгенге ар тараптуу татыктуу адамдарды парламентке алып келип, аларды элдин кызыкчылыгы жана мамлекеттин өнүп өсүүсү үчүн тийиштүү мыйзамдарды жаза ала турган жана алардын аткарылышын талап кыла ала тургандарды тандап алуу болушу керек эмеспи? Бирок негедир ушул максатка такыр жете албай жатканыбыздын себептерин ушул күнгө чейин элибиз да, талапкерлер да, депутаттар да түшүнө албай койдук. Туура, бул чакырылышта иштеген депутаттардын арасында татыктуу, мыйзамдарды жазып, анын иштешин камсыз кылууга умтулуп, эл менен активдүү иштей алган, өлкө үчүн пайдалуулары дагы жок эмес болчу. Алар кайрадан депутат болуп келүүнү кааласа, эл журт деле өз добушун берип, колдоп берсе керек. Бирок булардын арасындагы баягы эл парламентте көрө берип, көңүл айланып алган 100 жылдык депутаттар дагы эле кеткиси келбей, ар жерге барып аш берип, ар жерге барып ичип алып, мен депутат болом, мен депутат болбосом болбойт, тиги айтып кой жөн отурсун, буга айтып кой талапкерлигин койбосун, мен деген менмин, бийлик башындагылар менен дагы жакшымын, чет жактагылар менен дагы жакшымын деп кутурганын эч токтото албай коюшту. Элибиз үчүн мыйзамдуу келген бул шансты эми туура колдонуп, ушул парламенттик шайлоодо өзгөчө активдүүлүктү көрсөтүп, чайпайына, анан арзан сөздөрүнө алданып азгырылбай, татыктууларды тандап алса деген гана тилек. Антпесе депутаттык корпус жаңыланып, 1000 жылдык депутат болуп отургандар орундарын бошотпой, баягы койчумандын таягында эле болуп отура беришери талассыз. Анткени эл журт булардан качан эле тойгону менен, булар эч нерсеге тойгон эмес жана жакын арада тойчудай эмес дагы. Шайлоо болоору анык болгон соң эми албетте адатта бийликтин айрыкча жогорку бутактарында кадрдык өзгөрүүлөр дагы болот эмеспи? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Баягы эле премьер-министр болот элем дегендер бул жагынан, вице боло калат элем дегендер экинчи жагынан, ой мен министр эле болсом болду, арманым жок эле дегендер үчүнчү жагынан, анан берки башка кызматты көздөп жүргөндөрү башка жактарынан өздөрүнүн оюндарын, жүрүштөрүн күчөтөрү турган сөз. Ансыз деле күндө таң атпай өлкө жетекчилерине кутман таң тилеп, обед маалында тамагыңыз таттуу болсун деп, жатаар маалда бейпил түн тилеп СМСтерди жазып, тимеле атасына кылбаган мамилесин кылып жагалданып өлүп жатышкандар эми ого бетер газды басып, болушунча аракет кылышары турган сөз. Шаштырып, жалган маалыматтарды берип, ары өтүп, бери өтүп, өздөрүндө конкурент көргөн адамдарын, жеке кызыкчылыгына тоскоолдук кылып жаткан адамдарын жамандап, шыбап, сөгүш бердиртип, аны интернеттегилерине шылдыңдатып, же тетирисинче өзүнө караштууларын сиз биздин келечегибиздеги ханыбызсыз деп отургандарды утуру кирип өлкө жетекчилигине мактап, жактап, айга күнгө теңеп дей койчу. Карап туруп бооруң орой турган адамдар бар. Бирок эми алдыда дагы кандай кадрдык жүрүштөр болот, аны бир жараткан Кудай өзү билет жана эгер боло турган болсо, убагы келсе көрөрбүз. Не болсо дагы урматтуу президентибиз Садыр Жапаров менен урматтуу генералыбыз Камчыбек Ташиевдин жүрөгүндөгү жаңы Кыргызстанды куруу тилегин көздөй бара жаткан жолдо кыянаттык кылбастан жардамын берип турушса болгону. Өлкөбүз тууралуу бүгүн эми дүйнө коомчулугунда жакшы сөздөр айтылып, байып, эми мынтип жолубуз жолдой, мектебибиз мектептей, ооруканабыз ооруканадай, башкабыз башкадай болуп баштаганда, күнү түнү чуркап иште бере турган жетекчи жана кызматкерлер аба менен суудай керек эмеспи?
Эми өлкөбүздүн интернет сегментинде акыркы аптада болуп жаткан баягы эле мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Кой Таштагы үйү боюнча жагдайга байланыштуу. Баягы рекламада айтылгандай, эл арасында айтылып жүргөндөй, алкаштардын рекламасында есть повод, есть аю дегендей, буларга дагы ушу бир аз эле повод болсо, калганын өздөрү окшоштуруп, нарыдан бери интернетке чыга калып, кактусту, азаттыкты дароо ишке салып, өлдү эле өлдү, мына бизди антип жатышат, бизди мынтип жатышат деп байкуштун байкушунун ролун мыкты ойноп беришет эмеспи. Эми ошол баягы Өмүрбек Текебаев айтып чыккан Алмазбек Атамбаевдин Кой Таштагы 27 гектарга салып алган хан сарайы талаш болуп, сот ал жайды мамлекеттин балансына өткөрүп берүү боюнча чечим кабыл алганына карабастан, Атамбаевдин аялы, баласы менен кызы коомдук резонанс жаратканга аракет кылып жаткан чагы. Кимиси не деп элдин боорун ачыткысы келип, элдин сезими менен ойноп жатканы ансыз деле баарыбыз көрдүк. Аларды айтып отурсаң сөз көп. Бирок баарынан дагы биздин башка бара турган жерибиз жок. Мына мынтип туугандарыбыздын үйүндө убактылуу жашап жатабыз деп китеп окуп отургансып сүрөткө түшүп, чыгарып койгонун көрүп, элибизге күлкү гана болгону калды. Бирок биздин эл аны азил тамашага алып, олардын барар жери жок калганына ишенбегени менен, бул көрүнүштү башка өлкөлөр, алардын саясатчылары, жетекчилери көрүп, боору ооруп, кап, кыргыз бийлиги ушуларды жөн эле койбоптур да, үйсүз талаада калыптыр байкуш балдар деп отурган болушу толук мүмкүн. Кыргыз эли ого билет Атамбаевдердин канчалык байлык жыйганын, мындай үйдөн дагы канчасын салып алганга же сатып алганга кудурети жетерин. Азыр жөн эле өлмүш болуп жатышканын. Булар үйсүз калдык деп кедей кембагалдын ролун ойноп чыгышканда, бул жагынан Султанбеков интервью берип чыгып, бул жагынан Болот Темировдары манипуляцияларды кылып, бул жагынан баягы эле Лейла Саралаевасы акылдуу болуп чыгып, баары маалымат талаасында бийликке чабуул жасап, элдин башын айлантууга катуу киришти. Ушул 3-4 адам учурда күн-түн дебей тытынып иштеп, элдин маанайын бийликке каршы тукурууга кезектеги жолу аракет кылып жаткан чагы. Албетте шайлоо учурунда да, андан кийинки учурда дагы булар жана буларга тилектеш башка саясий топтор активдешип, өз максаттарына жетүүгө аракет кылышат. Демек, мамлекеттик маалымат саясатындагы ошого жараша күчөтүп, көп тармактуу иш алып барууга туура келет. Эң негизгиси элибиздин ишеничи эмеспи. Өлкөнүн тагдырын биринчи кезекте элибиздин биримдиги, ынтымагы жана келечекке болгон ишеними чечээрин баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Ал ишеним бийлик бардык бутактары бир багытты көздөй, таза жана адилеттүү, элдин кызыкчылыгын биринчи орунга коюп иштеген сайын бекемделери дагы талассыз мыйзам. Жараткан Кудайым элибиздин ынтымагын, биримдигин жана мекенчилдигин бекем кылсын. Кыргызстаныбыз тезирээк өнүп өсүп, бул дүйнөдөгү эң алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарынан орун алсын. Саламатта калыңыз. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдекер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим Фатимага салымыңыздарды кошуп жардам берип коюшуңуздарды суранам.